Albatta, bala tarbiyalоо бул биздин азыркы учурда өтө олуттуу маселелерден. Анткени кадимкиде биз азыркы учурда жашап турган адамдарга мындан 15-20 жыл мурунку балдар менен азыркы балдардын айырмасы кадимки асман жердей билинип турат. Анткени азыркы биздин жаш өсүп келаткан муун балдарыбыз уюлдук телефондордо, интернет желилеринде отуруп калып, ошо бир гана ошондон чыкпай калып себептен азыркы реалдылык ошодон үзүлүп кеткен сыяктуу бир болуп жатат да. Жада калса азыр мурун 10 жыл ойноп жүргөн балдардын жанагындай чүкө оюндары, чикирик оюндары, жана башка кыздардын резинка сыяктуу оюндарын азыркы балдар ойной албай, кандай ойнош керек экенин билбей турган абагында. Мисалы үчүн, же оюнга кызыгы жок, балким виртуалдуу жашоо кирип кеткен сымалды жашап турабыз да. Демек азыркы учурда ошол себептен кантип ошол туңгуюктан чыгып кетиш керек, же кантип балдар ошентип тарбиялаш керек, зарыл болуп турган бир маселеде турабыз. Эми динибизге келе турган болсок, динде эмне деп айтат десе, динде албетте бала тарбиялоо өтө олуттуу, орчундуу орунду ойногондугун баса белгилеп келет. Пайгамбарыбыз айтып келет, Алла Таала Куранда айтат. Алымдарыбыз болсо, бала тарбиялоо эң биринчи ошол үйлөнгөндө башталат дейт да. Үйлөнгөндө балалуу боло элек учурда эркек дагы аял дагы өзүн тарбиялап баштагандан башталат экен да. Эң алгач. Анткени ошол эркек менен аял өзүлөрүн тарбиялаш менен ошол келечектеги балдарын тарбиялап жаткандагыдай деп мисал келтирет да. Андан сырткары бала төрөлгөндөн баштап 1 жашынан 7 жашка чейин деп бир периодду бөлүшөт. Анан 7 жаштан 14 жашка чейин деп бир периодду бөлүшөт. Анан 14төн 21 жашка чейин деп акыркы периодду бөлүшөт да. Ошо ата-эненин карамагында болгон чагда ошон 7 жылдан 3 периодко бөлгөндө ошол өзүнүн ар бир ошол периодтун тарбиялай турган өзүнүн методикасы бар деп алымдар айтышат да. Ал кандай деп турган болсок, эң биринчи ошол эң зарыл 1 жаштан 7 жашка чейинкиси бул албетте адам баягы ата-эне үлгү болсун өзүлөрү дейт да. Анткени эркек бала, кыз бала 7 жашка чейин эч нерсе окуганды билбесе, жазганды билбесе, алар көргөнү туура экен да. Ошон үчүн ата-энеси өзүлөрү мисалы үчүн көпкө телефон чукуп отурган болсо, же уруша берген болсо, же болбосо аларга көп мамиле бурбаган болсо, кандай гана кылбасын, алар ошону көрүп анан эсине тутуп алат экен да. Анткени 7 жашка чейин баланын мээси ошо жаттама мээ болуп, туурага мээ болуп, ошону өмүр бою 70 жашка чыкса деле, ошо 7 жашка чейинки нерсе сиңип калат экен да. Ошон үчүн 7 жашка чейин дейт, алымдар айтат, балдарды урушпага дейт да. Анткени балдарды урушуп кагуу мындай эле болбосун. Эле урушуп коюу өзү балдардын сезимине жаракат келтирет дейт да. Ошон үчүн 7 жашка чейин балким сезимдерин өстүрүп чоңойткан дейт да. Бирок айтыш мүмкүн да, эми 7 жашка чейин кантип урбай коесуң, кантип чаппай коесуң деп биздин азыркы учурларда кыйын болушу мүмкүн. Бирок алымдар айтат да. Биз деле эми урушуп, биз деле таяк жеп чоңойбодукпу депчи. Ооба, биз деле таяк жеп урушуп чоңойдук дагы, биз деле адам болдук, мына элизеге жетип ушундай чоң киши болуп турабыз деген сөздөр туура болушу мүмкүн дейт. Бирок урушуп жана уруп таяк жеп чоңойгон баладан тартиптүү бала чыгышы мүмкүн дейт да. Тартиптүү. Анан ийгиликке жеткен бала чыгышы мүмкүн дейт да. Бирок сезимдери өнүккөн бактылуу бала чыкпай калышы мүмкүн дейт да. Эмнеге? Анткени анын сезимдери чоңоюп келатканда, өсүп келаткан учурда сен аны кайра басып, эмне эле ыйлап атасың кайра-кайра, же болбосо эмне кечке эле сүйлөп атасың кайра-кайра, эмне ары бери чуркайсың деп, ал бала ошону талап кылып Кудайдан ошол нерсеси келип өсүп жаткан учурда баланы кайра баскан сайын баланын ички сезимдери өсүп өстөн ичинде камтылып калгандыктан бала ошол тартипке баш ийип, тартиптүү болуп ийгиликтүү болот. Бирок ал ошол ийгиликтүү болгондон кийин канча деген бай бизнесмендер сурасаңыз, алар бактылуу эмес да, ийгиликтүү. Эмнеге? Ошол учурда басынып калган. Качан ошол бала ошентип басынып калган учурда анан башка бирөөнү басынтыкысы келет экен да. Башка бирөөдөн ошол негативин чыгарып. Ошого 7 жашка чейин баланы эч бир нерсеге түртпөстөн ошонун табиятына таштап кой дагы дейт да. Ошондой. Андан кийинки 7 жаштан 14 жашка чейин анан тааныштырып башта дейт. Бул аалам менен. Анткени ал суроолор көп боло баштайт. Бул кандай, тиги кандай, ал кандай. Ага сен дос катары, курбу катары аны бул аалам менен тааныштырып, эми аны эмне кыласың сурап, жөнттүрчү деп бизде эметип коет да. Кийин билип аласың деп. Жок, бала ошол сени ишенип, сага моюн сунуп, ушу сени ушун жакын адам көрүп сурап атканда аны толук тааныштырып берет да.
Андан кийин 14 жаштан 21 жашка чейин ошол уккан нерсесин, көргөн нерсесин практика жашоосунан өзү өз алдынча эч бир адамдын жардамысыз иштеп ишке ашып кетишине жөргө түзүп бердик. 14 жаштан 21 жашка чейин, ошол 14 жашка чейин сураган, билген билим маалыматын эми 14төн 21 жашка чейин ошону практика жүзүндө өз алдынча аткарып кеткен үйрөтүш керек экен да. Ал кандай өз алдынча дейт. Мисалы үчүн бала кезде мисалы үчүн бир жерден кыйналып калса, же чалынып калса, антип калса, ата-энелер ар кандай болот экен да, бирөө бир категорияда ата-энелер чала болот экен да. Экинчи категориядагы ата-энелер чуркап келип, мен өзүм эле кыла коем деп ушинтет экен дейт да. Жок, ошол учурда балага ошондой таштап кое турган болсо, 14төн 21 жашка чейин ал бала ошол зона комфорттон чыга албай, өмүр өткөнгө чейин ошол бирөөнүн жардамына муктаж болот экен да. Жок, ошол 14төн 21 жашка чейин эми ошол өз алдынча болуп, ошол ага чейин үйрөнгөн, багыт алган нерсесин кылып көргөнүн жолуна таштайт да. Анын үстүнөн көз өмүрдөйт. Баягы 21 жашка чейинки болгон нерсесин 17-18 жашка жанагындай биз айтканда переходной возрастка келип калган учурларда, жашоого кыйынчылык келип калган учурларда өзү ошондон чыксын, бирок кимдин кеп кеңеши менен жардамына ата-энесинин. Мисалы үчүн бир мисал келтирейин да. 90-жылкы биздин 90-жылкы чоңой өскөн балдар, жана 80-жылкылар. Ошол переходной возрастка жашка келген учурларда кыйынчылыкка келгенде ата-энелерден сураган эмес да. Алар көчөдөгү балдардан сурап чоңоюшкан да. Байкелеринен кандай болот? Жаман жакшыны көчөдөгү байкелер үйрөткөн да. Ата-энелер эмес. Эмнеге? Анткени алардын ата-энелери ал бала жаш кезинде аларды уруп, аларды кыйкырып, аларды эми ата-энелер жаман деп эмес, бирок методика ошондой болгон да. Катуу мүнөздө болуп, анан биз ата-энелерине сезимдери ачылбай, азыр сурасам, тамеки тартып атат мени. Же мени тияка чакырып атат. Эгер азыр атаман ошону сурасам, урушат деп байкелерине сураганда эчтеке болбойт, бир-эки чегип кой, тартып кой деген нерсе менен үйрөнүшүп, ошо менен жол алып кетишкен да. Дал ошондой 14төн 21 жашка чейин ушундай учурлар болгондо, ал 7ден 14кө чейин ким буну алам менен тааныштырган? Баланын атасы, кыздын энеси. Ким буну аламга кол сунуп берген? Баардык менен сүйлөшүп тааныштырып, ата-энеси. Демек эркек бала атасына барат, ата 17 жашында. Мындай болот, мен жөнүм тигиндей болот деп атасынан маалымат алып чоңойгон, атасы ошол маселени чечип, анан баласын жөнгө салып коет экен. Кызга деле апа, менин курбуларым менен мондой болуп калды 17 жаш, 18 жашында, 20 жашында кандай болот деп кайра ошол биринчи, орусча айтканда источник, биринчи булакка кайрылат экен энесине. А ошол биринчи булак ким болсо, ошого өмүр бою кайрылып экен. Эркек көчөдөгү балдар болсо, көчөдөгү балдар, же бир туура эмес жолдо кыздар болсо, туура эмес жолдо кыздар, ошонун ролун 7ден 14кө чейин ата-эне ойноп калыш керек экен. Анан 14төн 21 жашка чейин ошол нерседе бала өз алдынча кеткенде кеңешип, кесипкен барма барбайт дегени ата-энелер менен болчу. Ошол балага кол көтөрүп коюу, мындай сырттан караган адамга бул менин балам да, өзүм каалаганды билем деген нерсе, ал өзүнө ошол туура сезилгени менен бул жалпы баланын ошол сезимдери өсүп келаткан учурда ошону кайра басынтууга алат экен да. Бала келечекте чоңоюп калган учурда деле бир нерсе кылаарда азыр мага бир жашоодон сокку келет деп коркуп калат экен да. Анткени ал бала ыйлап аткан учурда, бала бир нерсени кылып туура эмес кылып аткан учурда ал дароо сокку жеген да ата-энесинен. Башына чапкан, же аркасына чапкан, бутуна чапкан. Ошол менен ал бала мен жашоодо жаңылбашым керек экен деген нерсе келип калган да. А жашоодон эмнеге азыр көп учурда жашоодон бир-эки жаңылып калса суицидке кетип калат. Кыйналышат э? Эмнеге жаш өзлөрүнөн таштап жиберип атышат? Эмнеге? Анткени жаштайынан ата-энеси сенде 100% баары жакшы болуш керек, сен идеалдуу болушуң керек. Эгерде сен 2 алып келсең же сен 4 алып калсаң, же сен мындай болуп калсаң, бизден бир таяк жейсиң деген нерсе менен чоңойтуп койгон себептен ал бала ошого баягы ынанып жашап, анан кийин жашоодо андай болбойт да, жашоодо ар кандай болуп турат, ошого түшкөндө баланын жашоосу сынат экен да. Сынып калып, же жолдошунан бир жаман тил угуп калса, аркы берип калса болду деп эле ошол жерден ажырашам дегендер бар ошол экен да. Жок, бала ооба келатып бир чынын төгүп алышы мүмкүн, бир жакшы бир буюмду сындырып алышы мүмкүн, же болбосо сенин тилиңди укпай коюшу мүмкүн дейт да. Ошол учурда алымдар айтат да, сен мындай кыл дейт. Эки колуңду ара да бирөөнү баланы айт дейт да, бул менин балам дейт. Бул баламдын кылган кыймыл аракети, кылган жасаган иши деп айт дейт да. Эми сен азыр баламды жаман көрүп атасыңбы? Же ошо кылган ишиңби дейт да. Кылган ишиң мону көргөзөсүң дейт да. А баламдычы, баламды жакшы көрөм дейт. Эми баламды жакшы көрсөң, кылган иши үчүн баламды чаппа дейт да. Ал ошо кылган иши жакшы эмес экенин үйрөт ага дейт да. А биз дейт кылган ишин баланын өзүнө алмаштырып алганыбыздан ошол баланы уруп, чаап, сабап, ушуга затына кирип кеткенбиз дейт да. Жок, ал балам мен сени жакшы көрөм.
кандай болбосо сен менин баламсың, бирок уже кылган ишиң жакшы эмес деп ошого ажыраткан керек дейт да, ошондой түшүнүү керек дейт. Ошого мисалы үчүн биз көбүнчө ушул нерсеге кетип калганбыз. Баланы кемсинтүү. Кандай кемсинтүү? Тигине баланчанын баласы тинтип жүрөт, а сен дагы эле мындайсың деп бизди жаштайыбыздан эле кемсинтүүгө отурукташыпчы. Анан экинчиси күнөөлөө. Ким кылды ошону? Сен кылган үчүн деп балага бир айтып, эки айтып коюу жетиштүү дейт да. Кайра бир негативди кайра айтып коюу ошол баланы ушундай күнөөлүүгө алып барат экен да. Анан үчүнчүсү бакым кетирүү экен, бакым кетирүү. Сен деген баласың да эмне болмогу эле ушинтип койсоң кандай болмок, чала болот деп баланы үйдө ролу жок катары ойноп кой дейт да. Ушул үч нерсе баланын сезимдери өспөй, ичинде калыптанып калып, келечекте бир адамга ишенүү жок болуп, ишене албай эле кандай болот экен, жада калсам бул зыян буга чейин барат экен да. Чоң эле ата, күйөө, жаштайын ошондой бир негатив менен чоңойду, азыр айтып өткөн тарбия менен, ата энесинен. Чоңоюп калганда эле баласына мээримдүү боло калат. Эмнеге? Баягысы өспөй калган да. Аны ата энеси басып койгон. Аягы аял кишиге бир нерсени керек эткенде, бир сөз керек экен аялга. Мен сени жакшы көрөм деген сөз кусулат экен аялчы. Бирок ошону айта албайт экен да. Эркек киши. Айтыш деле ушундай кыйынчылык болот экен. Эмнеге? Баягы өспөй калган да. Эркек бала ошол жаштайынан ошо сезими чоңоюп келатканда ата энеси басып койгон себептен баласына жакшы мээримдүү болбой калат, аялына мен сени жакшы көрөм деп айта албай калат. Жада калса мен жакшы көрөм деп аялыма азыр айтсам, бул көп кетет деген ишеним даже болбой калат экен да. Ушул нерсе барып жашоосуна зыян берет экен да баланычы. Ошого баланын жок сезимдери толук өсүп чыкканга чейин баш керек экен. Ислам дини кийин ошол сезим өспөй калса, ислам дини өстүрө албайт экен. Ислам диничи. Ислам дини аны жакшы адам кылат экен. Дин аны жакшы бир нукка бура алат экен. Бирок сезимдери, кайсы бир сезимдери өспөй калса, ага жардам бере албайт экен да. Аны ата энеси учурунда кармаш керек экен. Мисалы үчүн бир сахаба бар, пайгамбарыбыздын. Ошо пайгамбарыбыз жаны келип, ошол сахаба келип, Аллах элчиси мен мусулман болоюн деп келдим. Мусулман бол, жакшы болуптур деп келме келтирип, анан эч ким айтпай туруп мусулман болоормун десе, чыгып алып, дагы мындай чыгып алып, бирөө ачуусуна тийип калса, мен мусулман болдум деп анан таяк жеген дейт да. Ошол эле бир сахаба кара терүү келген Билал радиаллаху анху урушка кетип, сен денең кара, ата энең да кара болгон деп катуу урушталган учурлар болгон дейт да. Анан пайгамбарыбыз мындай кылган жакшы эмес, ачууңду баса билгиң деп ошол кеңешти берген менен эле ал ошол бойдон калган дейт да, мисалы. Ал кийин анан мойнуна алып, ошол Билалга барып, сенин бутуңду менин жүзүмдүн үстүнө кой, мен ошол гана татыптымын деп өзүнө жаза берген дейт да. Демек, бул нерсе ошол кийинге чейин барат экен да. Ошол ата эненин мээримин толук көргөн бала гана бактылуу болуп, толук тарбиясын, толук кээп кеңешин алган балага бир келечек болот экен да. Бул деген мисалы үчүн мындай эмес да. Бул нерсеге бир гана эне гана аракет кылсын, мен иштеп турайын ата. Же болбосо энеси атасы кылсын, мен мындай кылайын эмес экен. Муну баягы окумуштар айтмакчы, бул үч бурчтук деген да. Үч бурчтук нерсе экен. Пирамида деп коет. Кандай? Ата, эне, мугалим. Ушул үч адам, үч инсан биргелешип баланы тарбияласа инсан чыгат экен да. Анткени бир канча саат мугалимдин алдында, бир канча саат эне атанын алдында баардыгы биргелешип иш кылыш керек экен.